Дөөлөт курулуштун азыркы учурда акчасы болгондо бул курулуш токтобойт. Бүгүнкү күндө сиздердин талабыңыздар менен Дөөлөт курулуш компаниясы толугу менен мамлекеттин активи катары курулуш министрлигинин алдына өттү. Бир нече кабатка чейин көтөрүлүп, канча бир 30% калса, же 20% калса, анда биз бул жака келбейт элек. Бул жерден чогулбайт элек. Биз ушул критический ситуациядан чыгыш үчүн агайын туугандар, туура түшүнүңүздөр. Айла жоктун нерсеси. Ошол себептен ушул жерге чогулуп, биз дөөлөт курулуштун жеке компаниянын мойнунда болгон нерсени мамлекет алып атат бүгүнкү күндө. Ошону алып, жумуштарды жылдырып, бүтпөй калган үйлөрдү аягына чейин бүтүрүп, сиздердин кеткен акчаңыздарды мындайча айтканда көчөдө калбай, улам соттошпош үчүн, сиздердин кийинки жашооңуздарды ойлогон үчүн урматтуу президентибиз атайын тапшырма берип, бул жерге бизди жөнөтүп атат. Эми чынын айтканда бул жерден азыр отуруп алып соодалашканыбыз туура эмес болуп калат. Аны да туура кабыл алыңыздар. Биз расчетторду чыгарабыз, жана ошондой эле сиздерди четинен чакырып баштайбыз. Договорлорду бирок мен ачык эле айтам, кайра пересмотр кылууга биз мажбурбуз. Себеби бул эки курулушту бүтүрүш үчүн 1 миллиард сом акча кетпейт. 2 миллиард сом акча кетпейт. Кеминде дегенде мен расчетум боюнча 10-15 миллиард сом акча кетет. Бул чоң курулуш. Ошону туура түшүнүңүздөр, урматтуу агайым туугандар. Ошого да туура мамиле жасайлы. Мен сиздерди ошого чакырып кетет элем. Биз мамлекет тарабынан кирип аткандан кийин биз мамлекет толугу менен мойнуна алып атат. Ушул курулушту Кудай буйрса, мен ойлойм, где-то 1 айдын ичинде ушул жерден өзүңүздөр көрөсүздөр. Бул жерде курулуш толугу менен жүрүп баштайт. Эч кандай маселе болбойт. Биз айтып аткан жанагында бүтпөй аткан блоктор аягына чейин бүтүрүп четинен берип киргизе беребиз. Ал эми баалар боюнча дагы биз жеткиребиз. Бул боюнча отдельно сүйлөшөбүз. Ар бириңиздерди чакырабыз. Ар бириңиздер менен сүйлөшүп, ар бириңиздердин сурооңуздарга дагы биз ошол жерден кенен отуруп биздин кызматкерлер жооп берет.